Рахмат чоң, Станғасбекович. Қаралып жатқан мыйзам долбоору боюнча деле маселем жок. Суроо эмес, бир каалоо иретинде айтайын дедим эле. Жалпы ушул сот системасы жөнүндө. Баягында көтөрдүм эле сот системасын иштешине шарт түзгөн, ушу тескеген бир 7-8 мыйзам болуп атат да. Кээде ошол мыйзамдар бири-бирине карама-каршы келгенде болуп атат. Ошондо бири-бирине дал келдирип жөнгө салып атабыз, карап берип атабыз. Ушуну да бир анализдеп карап чыгып, мүмкүн бир азайтып, бир бирдиктүүрөөк бир 2 мыйзам болобу карап чыксак, менимче жеңилирээк бир шарт түзүлөт эле деген ойду айткым келет. Мына жарандарга дагы, негизгиси коомчулукка дагы оңоюраак болот эле, соттордун өзүнүн иштешине да оңой болот эле. Анан экинчи, мына каралып жатканда эле мыйзамды айталы. Судьялардын статусу жөнүндөгү мыйзам деп мыйзамдын аталышы аталып атат да. Судья деген статуска ээ болуу үчүн бүт тандоо тепкичтеринен өтүп, тесттен өтөт, соттор тандоо кеңешинен өтөт, президентибиздин элегинен өтөт, анан кийин келип гана дайындалып атат да, же жогорку кеңештен өтөт. А биз болсо ошол жерге азыр тандоонун шарттарын жазып атабыз. Баалы мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп. Ушуну мүмкүн башка мыйзамда караш керек. Сот судьялар тандоо кеңеш жөнүндө мыйзамдабы? А соттордун тандоо дегенде бул статусу бар. Сот судья деген статусу бар гана биздин судьялардын статусун жөнгө салган мыйзам болуш керек деген дагы бир ойду айтып кетким келет да. Ошондуктан ушуну бир сот реформасын жүргүзүп жаткан биздин жумуш топ дейбизби, же сот бийлигинин жетекчилиги дагы бир ирет карап, анализдеп, ушуга бир көңүл бөлүп туруп оңдоп койсок, жөнгө салсак туура болот эле. Статус дегенде судьялардын статусу деген, буга тандоонун балдар жазып кереги жок деген ойду айткым келет да. А келечек мыйзам долбоору боюнча маселе жок.